Урматтуу радио каармандар, биринчи радио өз уктурууларын түз эфирде улантат. Шак жүрүш программасын сиздерге сунуш кылабыз. Студияда Таалайгүл Чабдарова, режиссердук пультта Айдай Исмаилова жана Азиз Чокморов. Кыргызстан, Венгрия билим берүүдөгү кызматташтык. Урматтуу радио каармандар, өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровдун ушул жылдын 13-14 февралында Венгрияга болгон сапарынын алкагында жогорку окуу жайлардын ректорлору эки билим берүү тармагындагы кызматташтыкты бекемдөө боюнча бир топ иш-чараларды өткөргөн. Өзүңүздөр билгендей, бир топ иш-чаралар дагы уюштурулган болчу. Кыргыз-Венгрия ректорлорунун биринчи конференциясында кызматташтык жөнүндө 30дан ашуун документке кол коюлган. Албетте, Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен чет өлкөлөрдө билим берүүнү жакшы нукка салып, жаңы тепишке көтөрүү багытында бир топ аракеттер болуп жатат. Кыргызстандын билим берүү тармагында өзүңүздөр уккандай, биринчи радионун түз эфиринде Кыргыз Республикасынын билим берүү министри дагы ушул сапардын алкагында Кыргызстандын мамлекеттик окуу жайлары жана жеке менчик окуу жайлардын ишмердүүлүгүнүн алкагында биздин студенттерге Венгрияда билим берүү, окутуу жана эки өлкө ортосундагы билим берүү алкагындагы кызматташтыкты жаңы деңгээлге көтөрүү боюнча бир топ иш-аракеттер болгондугун маалымдаган болчу. Биз бүгүн ушул багытта дагы кененирээк маалымат алуу үчүн жогорку окуу жайларынын жетекчилерин студияга чакырдык. Биздин бүгүнкү уктурууга Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин ректору Абдраева Айгүл Төлөковна катышат. Ошондой эле студияда Салымбеков университетинин ректору Эсенгелди Жумадилов бар. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы. Урматтуу радио каармандар, эсиңиздерге салып коелу, биз түз эфирдебиз. 0502 39 21 90, 0312 39 21 90. Мына ушул телефондор аркылуу билим берүүдөгү айрым бир маселелер тууралуу суроолоруңуздар болсо, мына ушул телефон аркылуу биздин студиянын меймандарына кайрылсаңыздар болот. Фейсбуктагы биринчи радионун баракчасынан да түз көрүп угуп, пикирлерди, суроолорду калтырыңыздар. Анда биз маегибизди баштай берели. Эсенгелди мырза, мына бир топ документтерге кол коюлду деп атабыз. Алгач ушул Кыргыз-Венгрия ректорлорунун биринчи конференциясы жөнүндө маалымат алсак, бул чын эле алгачкы жолу болуп жаткан конференция экен. Анда эмне маселелер каралды? Биздин Кыргызстандын дагы ректорлору өздөрүнүн сунуштары менен чыкты да, сөзсүз. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү ушул берилип аткан эфир үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Бул чынында эле алгачкы биринчи жолку эки мамлекет ортосундагы ректорлордун форуму болду. Бул форум ошо сиздер айтып кеткендегидей эле президентибиз Садыр Нуркожоевичтин Венгрия мамлекетине болгон расмий сапарынын негизинде уюштурулган иш-чара болду. Ошол иш-чаранын алкагында, ушул ректорлордун форумунун иш-чарасынын алкагында бир өзгөчө бир көңүл бура турган бир эки моментти айткым келип атат. Биринчиден ошол биздин эки мамлекеттин ортосундагы мамиленин абдан жогорку деңгээлде экени сезилип турат. Барганда ошону көрдүк биринчиден. Экинчиден болсо ошо эки мамлекет башчыларынын ортосунда дагы жылуу мамиленин болгондугу, ошол мамиленин дагы башка тармактарга дагы, ошо билим берүүгө дагы ошо таасири тийип жатканын көрдүк. Биз муну көрүп абдан кубандык. Себеби ошол бул жолугушууларда биз бир нерсени көрдүк. Бул ошол Венгриянын университеттеринин, Венгриянын ошо билим берүү министрликтеринин, инновация министрликтеринин Кыргызстан менен кызматташууга абдан кызыктар экенин жана даяр экенин көрдүк. Ошо кол коюлган меморандумдар, кол коюлган келишимдерди ошо иш жүзүнө ашырууга абдан кызыктар экен. Дагы бир баса белгилеп айтып кетүү нерсе, бул ошол биринчи жолку болуп жаткан ректорлор форумуна 20 чукул Кыргызстандан ошо мамлекеттик жеке университеттер катышты. Жалпысынан ошол 31 мындай келишимдер кол коюлду. Ошол келишимдердин негизинде билим берүүдө, илимде, академиялык мобилдүүлүк программаларында мындай чогуу чаран иштерди алып барабыз деген жакшы бир мындай макулдашуулар орун алды. Ошол иш-чараны уюштуруп, демилгелеп, ушул деңгээлге жеткизген биз ошол министрликке, билим берүү жана илим министрине терең ыраазычылык билдиребиз. Биринчи күндөн баштап ошо программалар негизинде чоң университеттерин зыярат кылып көрүп, мындай ошондой келишимдерге кол коюуга мындай
мүмкүнчүлүгүбүз болду. Жакшы экен. Анан албетте Кыргызстандын өзүндө да билим берүү мисалы мүмкүн болушунча баардык аракеттер көрүлүп атат бул жакта сапатты жакшыртуу боюнча. Анан башка өлкөлөр менен биргеликте иш алып баруу, алар менен тажрыйба алмашуу бул Кыргызстан үчүн дагы бир билим берүү тармагында жаңы ийгиликтерди жаратканга мүмкүнчүлүк түзөт да. Албетте сөзсүз, себеби билимди дагы илимди өнүктүрүш үчүн эң биринчи кезекте ошо эл аралык байланыштардын ролу чоң. Себеби азыркы учурда биз билебиз, Венгрия мамлекети бул Европа биримдигине кирген мамлекеттердин бирөөсү. Өнүгүүсү боюнча абдан жакшы орунда турган мамлекеттердин бири. Биз барып ошол жолуккан университеттердин айрымдары ошол ачылганына 300 жыл, ошо канчадыр 3 кылымдан ашкан университеттер бар экен. Ошондой эле ошол университеттердин арасында QS рейтинги боюнча ошо 1000 мыкты деген университеттерге кирген университеттер бар экен. Арасында кээ бир жеке менчик ошо окуу жайларындагы Европадагы, Борбордук Европадагы эң чоң университеттердин бириси экен. Анан мындай байланыштар бизге эң биринчи кезекте билим алмашуу, тажрыйбалар жогорулатуу, экинчиден болсо ошол жана илим багытында бир чогуу чаран, эл аралык жанагы илимий мындай англисче айтканда нетворку. Эгер ошол эмеге мындай коомчулукка биригип, ошол жактан баягы пайдасын көргөнгө бизге терең мүмкүнчүлүк түзөт деп ишенебиз. Буга чейин Кыргызстандагы университеттер дагы, биздин да университетибиз дагы көптөгөн мамлекеттер менен иштешип келатабыз. Ошол негизинде жанагы кош дипломдуу программалар иштеп жатышат. Илимде дагы чоң мындай проекттер иштеп атат. Ошолордун негизинде эгерде тажрыйбасын карай турган болсок, мындай кызматташтыктардын илимдин, билимдин жана келечектеги мыкты мындай эл аралык деңгээлдеги адистерди даярдоодо чоң бир салымы бар. Эсенгелди мырза, мына бизде жаштар, студенттер баягы айрымдары өз күчтөрү менен, өз каржылары менен дегендей чет жерге чыгып окуп келгенге аракет кылышат да. Анан бул Кыргызстан Венгрия кызматташтыгынын алкагындагы билим берүү тармагындагы өз ара мындай бир кызматташуу бул ошол студенттердин акысыз барып билим алып келүүсүнө, жанагындай жатакана жана башка маселелердин чечилишине дагы чоң мындай пайдалуу болуп атпайбы биздин жаштар үчүнчү? Анан ошол министрдин дагы айткан берген интервьюсунан угуп калдык, ушул биздин ошол жактан окуп мындай бир жакшы тажрыйба топтоп, жакшы кадр болуп келген биздин жаштарыбыз Кыргызстанда эмгектенсе деген дагы жакшы пикирин айтып атат да. Бул да бул Кыргызстандын өнүгүшү үчүн дагы салым кошо турган ошол жаштар да. Ооба, туура айтасыз. Биз ошол жакта Венгрия мамлекетинде ошо ректорлордун форумунда дагы бир маанилүү бир нерсени айтып кетишибиз керек болуп атат. Биринчиден ошол жакта бизге барганда ошол кыргыз студенттери менен дагы жолугушууга мүмкүнчүлүк алдык. Ошол волонтер катары ошо иш чараларды уюштурганга. Көпчүлүгү билбесе керек, бирок мамлекеттин ошол эки мамлекеттин байланышынын жакшы бир деңгээлинин натыйжасында канча жылдардан бери бекер Венгрия мамлекетинде мамлекеттик да университеттерде, жеке менчик университеттерде дагы билим алып жаткан биздин студенттерибиз бар. Ошол студенттер жай үчүн жана айтып кеткендей эле QS рейтингинде жогорку 1000 университеттин катарына келген университеттерде да билим алып жатышыптыр. Биз аябай сыймыктандык. Келечекте билим алган биздин жарандарыбыз ошол жактан кандайдыр бир убакытка да иштесе дагы, бирок баары Кыргызстанга кайтып келет. Ошол жакта болсо да Кыргызстан салымына, Кыргызстандын өнүгүшүнө салым кошот деп биз терең ишенебиз. Себеби мына азыркы учурда көп эле мындай кейстер болуп атпайбы, көп эле мындай окуялар бар. Америкада туруп канча деген бул жакта ата энесин, бир туугандарын, жакындарын алып атат. Америкада, Европада, Россия, Турцияда кайсы мамлекеттерде болот, бирок Кыргызстанда ишканаларын ачып атышат. Же болбосо бир 10 жылбы же 5 жылбы ошол жакта иштеп, кайра бул жакка келип чоң бир өзлөрүнүн иштерин да баштап, же болбосо мамлекеттик кызматтарга да иштеп, мамлекетке мындай жардамын тигизип, салымын салып аткан кишилер көп. Мен ошон үчүн терең ишенем. Эл аралык деңгээлдеги билим алган студенттер сөзсүз түрдө Кыргызстандын келечегине бир салымын кошот. Венгрияда билим алуу мисалы мурда дагы бул жолго коюлуп башталып калган да, анан бул жолу дагы ошол биздин Кыргызстан үчүн бөлүнгөн квотаны көбөйтүү жөнүндө дагы маселе каралды окшойт, Биздин билишибизде ошол бул маселе көп жылдан бери каралып, бул жылы да ошол маселе каралып чыкты. Азыркы учурда жана биздин айтып кетип аткандагыдай эле Венгрия мамлекетинин Кыргызстанга болгон мамилеси, Кыргызстанга болгон баягы мындай айтканда ишеничи абдан жогору экен. Бул ошол биринчи кезекте биздин баамдашыбыз боюнча ушул мамлекет жетекчилеринин экөөнүн ортосундагы жылуу мамилеси, экинчиден ошо мамлекет ортосундагы
көп башка тармактардагы кызматташтыктардын бир себеби деп санайбыз. Азыркы мына жана айтып кетпедикпи 31 жалпы 31 мындай келишимдер кол коюлду деп. Ошо 31 келишимдердин арасында дагы академиялык мамиледүүлүк боюнча дагы балдардын билим алышына мүмкүнчүлүктөр түзүлүп жатат. Ошол жактардан эсепке ала турган болсок, анда ошол мамлекетке каралган квоталар дагы абдан эле жогорулайт деген биз терең ишеничтебиз. Эсенгелди мырза, дагы бир маселе да, мисалы эл аралык деңгээлде сыртка чыгып билим алып келүү бул азыркы ааламдашуу, анан технологиянын абдан өнүгүп, инновациялык бир жаңы багыттар ачылып жатканда өтө маанилүү. Анан биздин Кыргызстандын жаштарынын ошол сыртка чыгып келүүсүнө шарт түзүлүп жаткан мамлекеттер менен өз ара алака катышты жакшыртуу бул абдан маанилүү экендигин көрүп турабыз. Ошол ректорлор менен, ошол өлкөнүн, Венгриянын ректорлору менен, окуу жайларынын жетекчилери менен өз ара карым-катыш мындан ары дагы бир жакшы бир деңгээлге чыгып, жаңы тепкичке көтөрүлөт десек болобу? Анткени мына өзүңүз айтып атасыз, 18 жогорку окуу жайынын жетекчиси барды, анан ал жакта 40тан ашуун окуу жайдын жетекчилери менен чогуу, жанагындай чоң иш-чараларды өткөрүп, өз ара сүйлөшүп, өз ара тажрыйба алмашып, анан окуу жайлар менен окуу жайлар ортосунда дагы сүйлөшүүлөр болгон экен да. Биз ошол Венгрия мамлекетине барганда жана айтып өткөндөгүдөй эле бир нерсени көрдүк, ошо абдан кызыктар экен. Эки мамлекет ортосундагы билим берүү тармагындагы кызматташтык күчтөндүрүү боюнча терең ишенебиз. Азыркы ошол кол коюлган жанагынча билим берүү боюнча макулдашуулар, келишимдер булар эки мамлекет ортосунда билим берүү жана илим багытында кызматташууну дагы бир жогорку деңгээлге жеткизет. Себеби бул келишимдерге кол коюу процессинде, форумдун процессинин алкагында биз ошол ар бир ректорлор менен жолугуп, сүйлөшүп, келечекте пландарыбызды сүйлөшүп, Кыргызстандагы ошол билим берүүнү алалы, билим берүүдөгү болуп жаткан жаңылыктар, өнүгүүлөр, ошолор боюнча ой бөлүштүк. Ошол жакта бизге мындай жакшы мүмкүнчүлүк болду. Келечекте IT, медицина, экономика, айыл чарбасы, эл аралык байланыштар, ушундай көптөгөн багыттарда биргелешкен окуу программаны иштеп чыгуу, биздеги ошол мугалимдер менен студенттерди алмашуу, ал жакта стажировкадан өткөзүү, бир семестрден 2 семестрге чейин билимдерин алуу ошол жактардан деген чоң бир иштерге макулдашып келдик. Мен ойлойм, эгер ошол кол коюлган макулдашуулардын бир 50% эле ишке аша турган болсо, анда бул эки мамлекет ортосундагы билим берүү тармагындагы байланыш абдан жогорку деңгээлге чыгат. Жана мунун таасири менин оюмча ошо биздин келечектеги билим алып жаткан жаштарга абдан чоң бир мындай жардам болот, колдоо болот деп ойлойм. Улам бир жаңы кесиптер чыгып атпайбы бүгүнкү күндө? Анан биз талдоочулар дагы айтып атышат, ушул Венгрия бул Кыргызстан үчүн Европага ачылган дарбаза, көпүрө, Европага ушул өлкө аркылуу чыкканга чоң мүмкүнчүлүк бар деп. Анан азыркы өнүгүп жаткан, улам жаңы нерсе чыгып жаткан учурда ушул жаштарды ушул жаңы кесиптерге тарбиялоодо биздин Кыргызстандын мүмкүнчүлүгү кандай дагы, анан биздин жаштардын кызыгуусу кандай? Туура айтасыз. Азыркы Венгриянын эгерде биз үчүн Венгрия Европа мамлекеттерине болгон мындай ачыла турган чоң эшик болуп атат да. Бул багыттан алып келгенде ошо билим берүү министрлигине дагы, биздин өкмөткө да терең ыраазычылык билдиребиз. Себеби мындай чоң мүмкүнчүлүктү жеке университеттер же болбосо жалгыз бир университет өзү мындай жете албайт болчу. Муну үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Чынында эгерде Венгрияга барып окуй тургандар же болбосо Венгрия менен байланышкан кызматташтык бул автоматтык түрдө Европа мамлекеттериндеги башка университеттер менен кызматташтык дегенди айтса болот. Себеби ошо жана биз кол койгон университеттердин баардыгысы, көбүнчөсү бул европалык университеттердин ассоциациясынын мүчөсү болгон университеттер. Булардын биринин ортосунда тыгыз кызматташы бар. Экинчиден биздин студенттер, мугалимдер, илимпоздор эгер Венгрияга барып Шенген визасын ала турган болсо, булар ошо Европа мамлекетине кирген 28 мамлекеттин баарына толук кыдырып, ошол жактан билимин алып, стажировкадан өтүшүп, ошол жактарда жолугушууларды уюштурганга толук мүмкүнчүлүктөр ачат. Бул жагынан карап келгенде, бул биздин Кыргызстан үчүн, Кыргызстан илимпоздору, мугалимдери, Кыргызстан студенттерине, университеттерге бул абдан чоң мүмкүнчүлүк. Мен ойлойм, ошол бул мүмкүнчүлүктү биз ошол 3 багытта да, сиз айтып аткан багытта дагы колдонганга аракет кылабыз деп университеттер ошол баарыбыз сүйлөшүп, талкуулашып келдик. Бул биринчиден сиз айтып аткан жаңы багыттагы ошол билимдерди, окуу программаларын ачуу, ошол эле биомедицина, биотехнология багыттарында. Ошондой эле экинчиден болсо бул ошол Венгрия университеттери менен
биргеликте ошо эл аралык сертификациядан өтө турган чоң жакшынакай бир лабораториялар Кыргызстанда ачуу, ошол лаборатория негизинде биргелешкен бир илимий иштерди жүргүзүү, биздин ошол илимий кызматкерлерибизди Венгриядан, башка мамлекеттерден бир тарбиялап келип, ушул жакта бир жанагындай заманбап бир мындай илимий изилдөөлөр жүргүзө турган бир лабораторияларды куруу багытына дагы иштесек болот деп биз ошого ынанып келдик. Биз ошол эми университеттердин алдына коюлган максат ушул коюлган келишимдердин тездетип ишке ашырып, чынында эле баягы Европа мамлекеттеринин университеттери менен, ошонун ичинде Венгрия мамлекетинин университеттери менен Кыргызстандын билим берүүсүн аффилиация кылуу, жана биздин ошол билим берүү стандарттарын, биздин ошол билим берүүнүн методикаларын, илимдеги болгон ошол лабораторияларды, илимий иштерди бир жаңы эл аралык деңгээлге чыгаруу бир багыты, максаты коюп жатат. Эсенгелди мырза, буга чейин да өзүңүз деле баамдап көрүп жүргөн болсоңуз керек. Мисалы биздин Кыргызстанда жеке менчик окуу жайлар анан мамлекеттик окуу жайлар ортосунда бир өз ара карым-катыш, өз ара байланыш жоктой сезилчү да. Мына соңку 2 жылдан бери өзүңүз да көрүп атасыз, жеке менчик окуу жайдын жетекчиси катары. Ошол билим берүүдө бул Кыргызстандын максаты бир да. Мисалы Кыргызстандын позициясын, мамлекеттик принцибинин негизинде билим беришибиз керек деген. Анан ушул окуу жайлардын бири менен болгон алака катышы өлкөнүн ичинде эле ал дагы бир өзүнчө бир жаңы нерсе болсо керек. Бул дагы билим берүүнүн сапатын көтөрүүгө жардам берет да. Сөзсүз. Туура айтасыз. Эгерде Турцияны, Венгрияны, ошо биз барып келген, мурунку Япония, көп мамлекеттерди да кыдырып келдик биз университетибиз болуп ошол жолдошулар менен. Бирок ал жактарга барганда жеке менчик, мамлекеттик университет деген эч кандай айрым жок. Болгону мамлекеттин талаптары бар, мамлекеттин саясаты бар. Ошол саясатты аткара тургандар ошол өзүнүн жалпы ошол талаптарга жараша аткарып кете беришет. Экинчиден болсо бири менен байланыштары абдан жогорку деңгээлде да. Венгрияга барганда да ошол нерсени көрдүк. Жана айтып атпайбызбы, биздин студенттер мамлекеттик квота менен Венгриядан билим алышат экен деп. Бирок биз ойлогонбуз ошо мамлекеттик квота менен мамлекеттик гана университеттерге билим алат го бекер деп ойлогонбуз. Бирок барсак ошол жерден мамлекеттик квота менен, эки мамлекеттин аныктаган квотасы менен Венгриянын ошо жеке менчик университеттеринде дагы билим алышат экен бекер. Бул багытта жакшы болду. Экинчиден ушундай иш-чараларды баягы жеке менчик, мамлекеттик университеттер чогултуп, баарын башын бириктирип ошондой кылып атканда, сиз айткандай чын эле бул жеке менчик, мамлекеттик университеттин ортосундагы байланышты мындан дагы өнөктөштүрөт, жогорулатат. Буга чейин албетте биз баягы Кыргызстан университеттери баары бир университеттердин жогорку окуу жайлардын ассоциациясына бириккенбиз, чогуу иш-чараларды уюштурабыз, биз ал иш-чараларга катышып турабыз. Анча университеттер бири менен, жеке менчик, мамлекеттик университеттерди бири-бирибиз менен кызматташабыз, ошо академик мобилдүүлүк боюнча, илим багытында, башка багыттар. Бирок сиз айткандагыдай, менин оюмча ушундай иш-чаралар мындан ары дагы абдан жогорулатат деп терең ишенем. Демек, бул Кыргызстандын мисалында дагы ишке аша баштады десек болот, Анткени жана барган ректорлордун арасында жеке менчик окуу жайлардын ректорлору дагы бар да, мамлекеттик окуу жайлар менен катар. Ошол жеке менчик окуу жайлар менен дагы өз ара алака катыш кылып, Венгриянын окуу жайлары менен өз ара иш алып барса болот экен да демек. Ошол чынында эле аябай жакшы бир мындай өбөлгө болду деп айтсак болот. Себеби чын эле ошол бизге бир мындай модель болду да. Кандай жеке менчик, мамлекеттик университеттер кандай тыгыз иштешсе болот, эл аралык деңгээлде дагы ошондой кандай бир тыгыз иштесек болот деген бир жакшынакай бир бизге мындай мүмкүнчүлүк, площадка болуп берди да. Мен терең ишенем, ушул площадка, ушул мүмкүнчүлүк келечекте дагы ушул кызматташты андан дагы арттырат деп. Андан жакшы. Урматтуу радио каармандар, сиздер биринчи радиону угуп жатасыздар. Биз программанын башында эскерткендей, Кыргызстан, Венгрия билим берүүдөгү кызматташтык тууралуу сөз кылып жатабыз. Биздин студияда Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин ректору Айгүл Абдыраева жана Салымбеков университетинин ректору Эсенгелди Жумадилов бар. Байланыш телефондорубуз 0502 39 21 90, 0312 39 21 90. Анда маегибизди уланта берели. Айгүл Төлөковна, биздин студияга куш келипсиз. Мына өзүңүз жакында эле ушул ректорлор менен чогуу президент Садыр Жапаровдун Венгрияга болгон сапарынын алкагында Венгрияда сиз дагы болуп келдиңиз. Жогорку окуу жайларынын ректорун, Кыргыз-Венгрия ректорлорунун биринчи конференциясына катыштыңыз. Жогоруда айтылды, ошо бир топ документтерге кол коюлган экен. Анан алгач ушул эки өлкө ортосундагы билим берүү багытында кызматташтыкты мындан ары улантуу үчүн эмне кылыш керек деген суроолорго да жооп алсаңыздар керек бул барганда. Ооба.
сөзсүз сиз өзүңүз азыр эле белгилеп кеткендей бул биринчи эки өлкөнүн ортосунда жана жогорку окуу жайлардын ректорлорунун ортосундагы биринчи форум болуп өттү. Өтө ийгиликтүү болду форум. Мен ойлойм эми ал жерден жанагы көптөгөн келишимдерге кол коюлду. Эмки маселе ошол кол коюлган келишимдерди андан ары ишке ашыруу. Баягы кагаз жүзүндө калуу эмес, ошондо ишке ашыруу. Ал биздин негизги биринчи баягы милдетибиз. Биз ал үчүн дагы талбай эмгектенишибиз керек. Ошол коюлган жанагы келишимде бар да шарттар. Мисалы үчүн билим берүү тармагында, эл аралык байланышта, мисалы үчүн студенттердин академиялык мобилдүүлүгүндө кандай баягы жүзөгө ашырабыз, ишке ашырабыз. Ошолордун баары мен ойлойм буюрса ал жөнүндө дагы кенен сүйлөшүп келүүгө мүмкүнчүлүк болду. Эми мындан ары мына кечээ жаңы эле жумушка келдик, бирок келер менен эле кайра алар менен байланышып, кайра биринчиден ыраазычылыгыбызды билдирип, анан экинчиден алар менен ошо ишке ашыруу багыттарын тактап атабыз. Алар да бизге ыраазычылыгын билгизишти. Ушундай биз атайын президенттин катышуусу менен мынакей жогоруда да айтылды болуш керек. 13-нөн 14 2 күндө ошол жерде форум болуп өттү да. Анан ыраазычылыгын билдирүү менен алар дагы ошол мындан ары да тыгыз кызматташабыз деген ниетте. Ушул жанагы студенттерди жана профессордук окутуучулук курамды алмашуу, анан биргелешкен илимий изилдөө долбоорлорун ишке ашыруу деген дагы жакшы багыттар аныкталыптыр да. Демек, эки өлкө ортосундагы билим берүү тармагында дагы, илимий изилдөө иштеринин алкагында дагы кызматташуу мындан ары уланат деп ишенсек болот да. Бизде быйыл биздин Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинде PhD программасы боюнча жана баллон процессине 2012-жылы толугу менен өткөнбүз. Бирок PhD программасы ошол 3-чү баскыч жаңы эле биздин университетте быйыл мына сентябрь айында жанагы лицензия алдык да, уруксат мындайынча айтканда. Ошол докторантураны даярдоо боюнча. Ошол жер боюнча дагы мен өзүм Венгрия мамлекетинин Эгер деген шаарында Эстер Хайзер атындагы эми бул өтө тарыхый университет бар экен. Ошол жер менен ушул багытта да иштөө үчүн дагы мен ошо келишимимде бир пункт ошого арналат да. Анан ал жерде мен айтып атам, биринчиден мисалы үчүн өзүм филолог катары айтсам, кыргыз тили менен венгер тилин салыштырып изилдөөлөрдү чогуу жүргүзөбүз. Андан башка дагы эми көп изилдөөлөр болот, бирок баягы ошонусуна токтоло кетейин өзүм адис катары. Мисалы үчүн венгер тили жанагы алардын тарыхында да турат. Алар ошол биздин эрага чейин 1900 жылдары ошол Сибирь, Урал аймагынан ошол Венгрияга, Европанын чок ортосуна барышкан деген маалымат бар да, тарыхый. Анан биздин дагы тарых ошол жерге алып барат да. Биздин тарыхтагы биз дагы ошол Алтай, ошо Сибирь жактан келген кыргыздарбыз. Анан эгерде тилди карап кетсек, тилдик жагына бизде окшош көп сөздөр бар экен да. Мисалы үчүн аларда дагы гендер жанагы эле өсүмдүк. Ошо аларда дагы так эле ошондой гендер экен да. Көк, мисалы үчүн өң, көк, батыр, аларда батыр дейт. Бизде батыр, арпа, мисалы үчүн бизде кандай арпа болсо, мисалы үчүн аларда да так ошондой арпа, төө, козу, алма, балта, сакал, энени бирок кане деп атышат, бала, мисалы үчүн ушулордун өтө көп экен. Муну мен эгерде айта берсем, буга көп убакыт кетет. Окшош сөздөрүбүз көп, анан жанагы сүйлөм түзүү, сөз жасоо, морфология жагынан дагы окшоштуктар көп экен. Анан айырмачылыктар да бар. Ошол жактардан биз жанагы илимий изилдөөлөрдү жүргүзөбүз дедик. Анткени мен билгени бул өтө актуалдуу. Анткени акыркы убакта мисалы үчүн кыргыз тили, орус тили менен өтө көп салыштырган эмгектер бар илимий. Чет тилдерден алсак англис тили менен, немис тили менен, мисалы үчүн түрк тилдери менен өтө көп. А венгер тили менен ушул убакта өтө аз да, өтө аз. Анан ошол тармакта да иштейбиз деп келдик да. Жана ошол келишимде сиз жетектеген Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин базасында венгер тили жана маданияты борборун ачуу жөнүндө дагы макулдашуу болгон турбайбы? Ооба, биз бул венгер тили жана маданияты борборун буга чейин эле, бул биз барып келгенге чейин эле сентябрь айынан баштап сүйлөшүп атканбыз. Анан
эми буюрса бул келишимде ошол пункттагы мындай пункт бар болчу. Келишимге кол коюлду. Венгер тили жана маданияты мисалы үчүн ошол университет менен чогуу ачкан атабыз да. Алар биринчи ошол борборго мага ошол форум учурунда китептерин берип, анан алгачкы китептерин берип ошол борборго койчу. Анан калган дагы эмне керек ошолордун баарын дагы өздөрү менен алып келген атышат. Анткени биз аны ушул май, эгерде эки мамлекеттин форуму эгерде май айында өтө турган болсо, бул эми азырынча тактала элек. Анан биз ойлоп атабыз, мүмкүн майга коюлуп калабы, азырынча белгисиз. Эгерде ошол айга коюлуп калса, анда биз ошол майда келип, ошол ректору Илона өзү ачып кетмек болуп атат. Анан бул борборду кандай максатта ачып атабыз? Анткени мен азыр эле жогоруда айттым, жана эки тилде сөзсүз биз жанагындай илимий изилдөө, андан башка дагы башка багыттарда дагы башка адистиктер менен да сөзсүз илимий биргеликте илимий изилдөө иштерин жүргүзөбүз. Анткени PhD программасынын жобосунда ушундай талап бар. Ал жерде жанагы докторантка илимий жетекчи сөзсүз экөө болуш керек, бирөө сырттан болуш керек деген талап бар да. Ошол талапка бул туура келет биринчиден. Экинчиден чет элдик стажировка дегени бар да. Ошол стажировкадан да ошол как раз Венгрия мамлекетинде өтөт деген ойдобуз да. Анан бул бир, анан экинчиден тил жана маданият борбору жана азыр эле мен айткандай эки тилдин жанагындай окшоштуктары, анткени тегибиз барып туруп жанагы Алтай, Сибирлери мындай түрк тилдүү, түрк тектүү элге алып келип байлап атпайбы? Анан ошон үчүн биз алар менен бул форумда дагы айтылды. Демек биз алар үчүн биз эки эл, эки улут бири-бирибизге баягы түбүбүздө, тегибизде баягы туугандашканыбыз дагы көп жолу ошол докладтарда дагы айтып баса белгиленди. Алар дагы өздөрү айтып атты. Биз жактан да ошондой айтылып, баягы тастыкталып, тарыхый маалыматтар менен тастыкталып айтылып атты. Анан биз эгерде бул борборду ачып алсак буюрса, мен айтып атам, бир кабинет, эки кабинеттен турат. Бул биздин борборубуз бир кабинет жалаң венгер тилин гана үйрөтөбүз. Анткени бул бизде ушул учурда бул университет менен биз былтыртан бери венгер тилин үйрөтүп атышат алар. Онлайн үйрөтүп атышат. Бизде ошондо бир 10-15 биздеги мугалимдер катышып, уже сертификаттарын алышты. Анын ичинен бир 4-5 ошо былтыр каникул убакта ошо Венгрия мамлекетинде ошол Эгер шаарында ушул университетке барып, офлайн ошол курсту, семинарды өтүп келишкен да, тилди. Анан бир кабинет ошого арналып, ал эми экинчи мамлекет болсо, бул түрк венгер маданиятын, каада салтын, балуулуктарынын наркын мындай таратуучу ошондой кабинет болот да. Мен айтып атам, ал жерде эмне болуш керек? Ал жерде ошол Венгрия мамлекетинин белгилүү баатырлары, белгилүү жазуучулары, белгилүү тарыхчылары, мындайча айтканда баягы мамлекет катары сакталып калуусуна зор салым кошкон бир зор инсандардын сүрөттөрү болот, жана ошолор жөнүндө маалыматтар болот. Ошондой эле алар өздөрү менен ошол ачуу аз эмне келгенде бир венгер эркек адамдын улуттук жана аял кишинин улуттук кийимдерин алып келген атышат да. Өздөрүнүн ала келишет. Андан сырткары китептерди дагы, мага бир сыйра китептерди беришти. Анан дагы ошондой китептерди, анан жанагы видео роликтерди, видео фильмдерди кошо алып келген атат да. Анан ошол экинчи жанагы маданияттын, каада салтын, балуулуктарын, наркын жайылтуучу экинчи кабинетибизде бизде жалпысынан ушу биздин университетте бир 15 миңге жакын студенттер окуйт. Анан ошол студенттердин арасындагы же деги эле башка университеттерде каалоочулар болобу, ошол кабинеттен ошондой ар кандай биз ошолордун жанагы мен жогоруда айткан жанагы балуулуктарын таратуучу ошондой экинчиси ошондой кабинет болот да буюрса. Ошондой максатта ачып атабыз. Жакшы экен. Урматтуу радио каармандар, сиздер түз эфирде Кыргызстан Венгрия билим берүүдөгү кызматташтык тууралуу маекти угуп жатасыздар. Биздин студиянын меймандары Шенал Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин ректору Айгүл Абдыраева жана Салымбеков университетинин ректору Эсенгелди Жумадилов. Биз маегибизди уланта берели. Эсенгелди мырза, мына жогоруда Айгүл Төлөковна да баса белгилеп айтып кетпедиби, кандай бир мындай окуу жайлар менен ортосунда кандай бир алака катыштар ишке ашышы керек деген.
Анан ошол эле учурда бизди даярдалып аткан кесипти Венгрияда дагы ошол кесипте даярдашат бекен. Анан бизги кайсыл тарапта, кайсыл багытта окутуп алсак бизге пайдалуу болот экен да Кыргызстан үчүн. Анткени жана да айтпадыкпы, бул Европага ачыла турган чоң дарбаза депчи. Биз ушул форумдун алкагында 3 университет менен келишим алып койдук. Биринчи ошол Будапешт метрополитен университети, экинчиси болсо бул Кодолания университети, үчүнчүсү болсо бул Ларана. Биринчи экөө бул жеке менчик университеттер. Экинчиси Ларана деген университет бул ошол 1635 жылдан баштап иштеп келаткан бул мамлекеттик университет. Ошо жана Будапешт метрополитен университети бул Европадагы, борбордук Европадагы эң чоң жеке менчик университет болуп саналат экен. Студенттердин саны боюнча жана башкасы боюнча дагы. Ларана университети болсо азыркы учурда ошол жана QS рейтингинде 709 орунда турат экен. Биз бул университеттер менен 3 багытта кызматташ боюнча ошол макулдашууга жетиштик. Биринчи ошол IT тармагында, инженерия багытында чогуу адистерди даярдоо, Кыргызстандын балдарын даярдоо. Экинчиден болсо ошо биомедицина тармагында, үчүнчүдөн болсо бул бизнес жана логистика тармагында. Азыркы учурда эгерде глобалдык тенденцияны карай турган болсок, ушул жана биотехнология, биомедицина багыттары бул келечектин билимдери болуп атпайбы? Азыркында келечектин билимдери. Экинчиден болсо бул инженердик билим, же болбосо ошо информациялык технологиялар багытында билим. Бул азыркы учурда баардык кесипке, баардык адиске керек болгон бир өзүнчө бир мындай билим болуп калды да. Ушул багытта да кызматташуу боюнча кол коюштук. Азыркы учурда ушул жетишилген макулдашуулар менен биз бир нерсени көздөп атабыз. Кыргызстандагы коюлган жанагы баалар кандай болсо да, Венгрияда дагы ошондой ошондой баада боло тургандыгыдай. Мындай айтканда, кыргызстандык студенттерге ошо жеткиликтүү боло тургандыгыдай. Кыргызстандагыдай эле баалар көтөрүлөт, бирок Венгриядан дагы. Мындай мүмкүнчүлүктүн эки чоң артыкчылыгы: биринчиден, Кыргызстандагы эле эмес, Венгриядагы, европалык стандарттагы билим берүү кандай экенин, экинчиден болсо европалык маданият, европалык иштөө маданияты, билим алуу маданияты, илим жасоо маданияты кандай экенин дагы көрүп, ошо менен таанышып келиши бул биздин студенттердин ой жүгүртүүсүн, көз карашын бир башка бир деңгээлдерге жогорулатат деп терең ишенебиз. Азыркы кезекте биздин университетибиз ошол Малайзия, Турция, башка мамлекеттер менен иштешип жатабыз да, ушул кош дипломдор боюнча. Ошол жактан көрдүк канчалык деңгээлде ошо эл аралык байланыш студенттерге, мугалимдерге мотивация бере тургандыгын. Терең ишенебиз, ушул келишимдер эгерде Айгүл Төлөкованын айткандай чын эле кагаз жүзүндө эмес, эгерде реалдуу ишке айлана турган болсо, бул абдан чоң бир мындай мотивация, стимул болот биздин ошо Кыргызстандан окуп аткан студенттер үчүн, мугалимдер үчүн, илимпоздор үчүн. Ушул жолу мына президент Садыр Жапаровдун расмий сапарынын алкагында болгон ушул биздин Кыргызстандын билим берүү тармагынын жогорку окуу жайларынын жетекчилеринен ошол жака барып, ушундай бир чоң маселелер менен макулдашып, көптөгөн келишим, макулдашууларга жетишип келгени биздин билим берүү тармагындагы бир өзгөчө бир жаңылык болду. Айгүл Төлөкова анан бизден ошо 20га жакын ректорлор барган экен да, анан маанай кандай экен, алардын ректорлору менен биздин ректорлордун ортосунда мындай мамиле тез эле мындай өнүгүп кеттиби, сүйлөшүүлөр кандай маанайда өттү, анан кесипке даярдоодогу бир окшоштуктар, биздин окутуучу профессордук составдын курамдын ортосундагы бир жакындык нерсени сезе алдыңыздарбы? Азыр ушул жөнүндө сизден угаардан мурун бизде угарман бар экен, Айгүл Төлөковна кабыл алып коелу угарманда. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Угуп жатабыз сизди. Монорики болгон окуяга мен абдан чоң кубанычтуу болуп атамын. Чет мамлекетке байланышып аткан. Мен жогорку жай системасында 50 жыл иштеген кишимин 87-де. Ушул байланыштарда мен мына кызым айтып аткан тил маселеси. Биздин учурда жакшы окуган студенттерди Москва, Ленинградга жиберселек. Ошол учурда ушу тилде биринчи класстан баштап окуса дагы кээ бир балдар кыйланып кайрылат. Мына мисалы үчүн эртең эле биринчи курстан жиберсек, венгер тилин билбесе кантип алса илексип алат. Мен окуп иштеп жүргөндө бир убакта Америкадан бир университет профессор келди да, өзү индиец. Англис тилинде илексип окуп, балдарыбыз карак барып атып эчтеке кылбай калат. Ошондой окуя болбойбу деп ойлойм да. Анан кийин кеткен балдардын баары да мен ушунда аяктан бүтүп келди, бүтөрүнө бияка келип түшөт экен.
ошол жактын выпускасын дипломун албай. Мен иштебей калганым көп болду, майып болду. Ушул маселе кандай экен? Анан могу кызыма өзүнчө сунушум бир сүйлөп атканын айтты да, могу завод тышчан окугандарга. Тилим жакшы келбей. Заводчиктерди мурункудай 2 жолу жылына сессияга чакырсактап, ушул маселени мен ушу колдойм да. Биздин учурда дайыма күзүндө бир айга сессияга келип, анан кийин жайында 2 айга сессия, 1 айга сессияга келди. Бир да мугалимди көрбөй туруп эле онлайн менен бүтүп алса, анан бүтөрүнө келип мугалимдин астына кантип сүйлөйт. Балдар. Рахмат, түшүнүктүү сурооңуз. Комментарий берип коесузбу Айгүл Төлөковна? Ооба, өтө атын кандай тааныштырды? Укпай калдым атын. Сурооңузга чоң рахмат. Өтө жакшы, мындай актуалдуу, баягы көп адамдардын мындай жооп алсам, ушу суроо бир түйшөлткөн суроону берип атат да. Анан биринчиден бул Венгр мамлекети, Венгрия мындан бир 5 жылдай болуп калды го дейм. Асты ошо бизден кеткен балдар уже окууну бүтүп диплом алып калышты. Мурда эң биринчи эки мамлекеттин ортосунда келишим түзүлгөндө биринчи 25 эле баланы алышкан. Мен билгени 23 бала болсо керек эле. Андан кийин анан 25-27ге көбөйтүп, анан 75, аягында 100 элүү, анан акыркы мына быйылкы окуу жылга 200 алышты да. Ошол 200 баланы ошо Венгрияга биз жанагы отбор мындай тандап алуу учурунда ошо мен Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлигинде иштеп аткан учурума туура келип калды да. Анан биз ошондо аларды жанагы аттестатынан, анан жана англис тилин, чет тилин билүүсү боюнча өздөрүнүн жанагы сертификаттарын балына карата тандап, анан баягы программа тандады да. Анан ошондой бизден 200 акыркы жылы мына 200 орун берди, быйыл дагы 200 орун беребиз деп атат. Анан бул башка негизи чет мамлекеттердин ичинен эң көп орун баягы биздин балдарды, мындайча айтканда, Кыргызстандын жарандарын эң көп ушул окуя алган ушул мамлекетте. Анан бун үчүн биз бул барганда да ыраазычылык айттык. Анан биздин балдар ошол жерде, биз ошол форумда болгондо, ошо биздин студенттер дагы ошо биз менен кошо жана волонтер болушуп, бизге жардамдашып, анан өздөрү дагы ошо келип катышышты. Анан балдардын көзүнөн биз эмнени көрдүк? Алардын көзүнөн мындай бир баягы келечектеги алардын баягы ошол жерге, ошол мамлекетке барып окуп атканына мындайча айтканда жана довольный дейбиз го. Мындай ошого аябай мындай ыраазы экени билинип атат да, көздөрү жайнап турат. Анан мен ойлойм, сыймыктанышат экен да демек. Биз бул жерден баягы тандап алуу учурунда ошол аттестаты канчалык кимдики өйдө болсо, баягы программа өзү тандайт да, ранжирование деп коебуз. Кимдин балы, кимдин баасы жакшылар өйдө чыгып кеткен. Анан ошолор өткөн. Анан алар жөнүндө дагы тигил жерден, мисалы үчүн силер жиберген студенттер андай болду, жаман болду, тигиндей мындай деген эч жок. Демек биздин студенттер ал жерге барганда дагы ийгиликтер жаратып атат. Анткени биз ал жерде чын эле баягы жакшы окуган, баягы алдыңкы балдар тандалып кетти. Бул бир алардын тили ал жакта жанагы англисче окутат да. Ошол англисче окугандарга кетти. Андан сырткары дагы жанагы талабында бар болчу тандап алууда. Венгер тилин билгендерге дагы артыкчылык берилет. Алар венгер тили менен дагы өтсө болот, же болбосо англис тили менен. Бирок бизде эгерде бир 200 баланы ошол жерге жибере турган болсок, ошонун ичинен мүмкүн 10го жетпегендер эле венгер тили менен кеткен. Анткени венгер тили адистик катары биздин түштүктөгү Ош мамлекеттик университетинде атайын адистик бар да. Ошол жерде окутулат. Ошол жерден окуган балдар, мисалы үчүн ал жерде 1 жыл окуп, же болбосо жанагындай курсуга барып өтүп кеткен дагы балдар бар да. А негизинен бир 90-95% ошол англис тилинде кетишти. Алар ал жерден ошол эгерде 4 жылдык бакалаврга өттү, эми ал жакта 4 жыл эмес, бизден азыраак убакытта окушат. 3 жыл, 3,5 жылда бүтүшөт да. Анан магистратурага дагы, PhD'ге дагы орундар берилген, квоталар деп коебуз. Анан алардын баары ошол жерден кайдымгидей эле дипломун алып кетет. Ошол учурда бир эле, мисалы үчүн, бир 30 орун берилсе керек эле, 30 орун бакалаврда да окуйт, магистратурада да окуйт да. Анан алар аяктан бир 2 жыл окуп, бияктан 2 жыл деген жок. Ошо толугу менен ошол жерден билим алып келишет да. Анан кайра ушу Кыргызстанга келип, бизген кайра ошол бизде иштешсин деген дагы биздин өзүбүздүн ал жерде биз контрактта көрсөтүп алган жокпуз, бирок биз аларды ошого чакырып атабыз да, келип кайра ушу биздин мамлекетке кызмат кылышын. Биз алар дагы, алардын деле ою жок ал жерде калып биз иштеп калабыз деген. Бул бир. Анан экинчиден ушу жакшы суроо болду, аралыктан окутуу формасы бар азыр.
Анткени мугалимдер ошол мен министрликте иштеп жүргөндө дагы көп мектептерге кыдырганда ошол жерде мага көп кайрылышканда мисалы үчүн айтат да, мындай мисал кылып айтып атышат, менин кошунам дейт, келин алды дейт. Ал 5 жыл бала төрөп, мисалы үчүн мен бир да жолу көргөн жокмун Бишкекке 1 айга ушул окуусуна кетип аткан дейт. Бирок 5 жылдан кийин ал ушул мугалимдик кесипке ээ болду дейт. Анткени ал баягы аралыктан окутуу формасында окуду дейт да. Анан ал барып эле диплом алды да мектепке орношуп калды. Мен ушундай бир да жолу Бишкек окуган жерине барып окубай, баягы аралыктан компьютер менен мындайынча айтканда отуруп окуду. Анан мен ушул мугалимге кантип мен өзүмдүн баламды же болбосо неберемди мен ушул мугалимге ишенип берем дейт да. А мурда бул киши да туура айтып атат. Мурда деген мисалы үчүн аралыктан окутуу форма жок болчу, анын ордуна баягы сырттан окуу болчу да. Сырттан окууда мисалы үчүн бир семестрде сөзсүз 1 ай келет, окуйт, анан бир жуманын ичинде экзаменин зачетторун тапшырат, кетет. Экинчи семестрде кайра келет, мындайынча айтканда ар бир семестр сайын 1 айдан келип турчу. Ошондо эгерде ал убакта 5 жылдык, мисалы үчүн 5 жылдыкта алар 6 жыл окуучу, 6 жылда 12 семестрден бир 12 айын келип окушчу да. Анан азыр биз ушул дагы көйгөй жаратып атат. Биздин ушул Ишеналы Арапбаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинде ушул аралыктан окутууну биз мурдакы сырттан окууга айландырып атабыз. Мен да ушуну дайыма айтам, анткени алар жок дегенде 1 ай келип ошо мугалимдер менен мындай бетме бет мындай отуруп сөзсүз алыш керек. Анткени биз алар азыркы ушул аралыктан окутуу боюнча эми алардын өзүнүн каалоосу, алар кааласа күндүзгү окуу формасына тапшырат, кааласа аралыктан окуу формасына. Ал ар кимдин өзүнүн укугу бар. Биз ал укугун биз мисалы үчүн мындай укугун буза албайбыз, чектей албайбыз, чектөө кое албайбыз. Жок, сен мындай күндүзгү формада окушуң керек деп. Анан алар бирок билим сапатын көтөрүү үчүн биз айласыздан ошол аралыктан окутууну сырттан окууга айландырып атабыз да. Мына ушул семестрде буюрса ошо 1 айдан келет, биз графиктерин түзүп атабыз. Бул маселе бар, негизи бар. Айгүл Төлөкөновна, жана суроо бербедим беле, мисалы Венгриянын окутуучу профессордук курамы, окуу жайлары силерди кандай тосуп алды? Жанагы ректорлордун конференциясы кандай маанайда өттү мисалы? Бул биринчи жолу болгон экен. Ооба. Бул бизде мисалы үчүн биздин мамлекетте жогорку окуу жайларынын ассоциациясы, ректорлордун ассоциациясы түзүлгөн. Ал ассоциациянын президенти филология илимдеринин доктору профессор Мусаев Абдылдай Инаятович. Ал киши өтө тажрыйбалуу. Анан ушу Абдылдай Инаятовичке ушул форум баягы сүйлөшүлүп, жаңыдан баягы ишке ашып баштаган убакта Венгрия мамлекетинин ошол алардын дагы эле биздикиндей ассоциациянын президенти Ласло Бори деген профессор окумуштуу адам экен. Анан ал киши болсо ушул биздин Кыргыз мамлекетине келип, Абдылдай Инаятович менен жолугуп, ушул форумду өткөзсөк, кандай кылабыз, кандай форматта өткөзөбүз, кайсыл убактарда өткөзөбүз, силерде канча окуу жай катышат, бизден кандай окуу жайлар катышат деген баягы бардык көп баягы мындай керектүү нерселерди сүйлөшүп алышыптыр. Анан биз барганда дагы жалгыз келбей, дагы бир жанына 2-3 ректорду ала келген экен. Анан биздин бул жердеги окуу жайлар үчүн толук окуу жайлар жөнүндө толук түшүнүгү бар адамда. Баягы биз барып калып эле силер кандайсыңар, мындайсыңар деген жок. Анан ал дагы барып ошол жакта ректорлорго дагы ал чогултуп, ошо биз жөнүндө дагы маалымат берген экен. Ушундай мен Кыргызстанга барып келдим, ушундай окуу жайлар бар экен, ушундай региондордо бар деген. Ошол көбүнчө бул адистиктер деген сыяктуу. Алар өтө жакшы маанайда тосуп алышты бизди. Анан алар дагы бул жерге келүүгө мындай келип ушу дагы баягы форумду эми биз ал жакка барсак, эми алар биз жакка келиш керек. Ошол форумду дагы улантууга, өткөзүүгө алар дагы ынтызарлыгын билгизишти. Өтө кызыктуу, өтө жакшы болду. Жакшы экен. Эсенгелди мырза, мына ал жакта дагы жана сиз айтып кетпедиңиз, жеке менчик окуу жайлар дагы бар, бирок максат бир, жакшы татыктуу кадрларды өлкө үчүн даярдоо. Мамлекеттик кызыкчылык сөзсүз эске алынышы керек деп. Анан жана эки өлкө ортосунда, окуу жайлар ортосундагы кызматташтык дагы бүгүнкү күндө биздин Кыргызстан үчүн мындай ачык айтканда абдан маанилүү болгон турат. Кадрларды даярдашыбыз керек, абдан профессионал, өз ишин мыкты билген кадрларды даярдоо бул Кыргызстанга чоң пайда алып келет. Сиздер ошол жеке менчик окуу жай экендигиңиздерге карабастан ушундай бир чоң делегациянын алкагында барып келдиңиздер. Анан
мындан аркы милдет максаттар кандай болду? Жана окуу жайлар менен биргелешип иш алып баруу жөнүндө дагы айтып кеттиңиз. Эми Кыргызстанда ошол кыргызстандардын мыйзамдарынын алкагында, Кыргызстандын талаптарынын алкагында, стандарттарга ылайык иш алып барууда сөзсүз башка өлкөлөр менен да кызматташуу өзүнүн мындай бир натыйжалуу жемишин берет да. Анан биздин Кыргызстандагы мамлекеттик окуу жайлар менен дагы өз ара кызматташуу болот да сөзсүз. Ушул эмеге форумдун алкагында бир эң чоң жетишкендик ошол жанагы жеке жана мамлекеттик университет ортосундагы баягы биргелешип иштешүү процесстериндеги бир мындай жаңы бир кадам болду десек болот. Биз азыркы жана атын атап кеткен университеттер менен кызматташуубуздун алкагында биринчиден ошол кош дипломдуу биргелешкен билим берүү программаларын ачабыз деп болжолдоп турабыз, максаттап турабыз. Экинчиден болсо ошо академиялык мобилдүүлүк программалары менен да иштешели деп турабыз. Анан үчүнчүсү эң негизгиси ошол жанагы илим багытында биргелешкен ошол илимий мындай лабораторияларды ачып, мындай эл аралык ошо илимий изилдөөлөрдү мындай биргелешип жүргүзүү багытында дагы бир иштешели деген максаттар коюп атабыз. Мына акыркы ушул министрлик тарабынан, өкмөт тарабынан мыйзамдарга киргизилген өзгөртүүлөр, ошол жана мыйзамдардагы бир мындай жеңилдиктер университеттердин өнүгүшүнө абдан чоң салым кошуп атат. Мисалы үчүн сиз айтып кеткендей чын эле эки мамлекеттин билим берүү стандарттары эки башка, эки мамлекеттин коюп аткан баягы билим берүү талаптары да такыр башка. Бирок ошого карабастан ушул эл аралык байланыштарды арттыруу үчүн мамлекетибизде ушундай эксперименталдык программаларга да уруксат берилген. Мына ушул жылы биздин университетибиз Малайзиянын Линкольн деген университети менен информация инженери багытында 4 программага эксперименталдык программа катары лицензия алып, азыр иштетип жатабыз. Анын алкагында ошол биздин студенттер жарым окуусун Кыргызстанда окушуп, жарым окуусун ошо Малайзияда Линкольн университетинде улантышат. Бул программалардын эң негизгиси баалуулугу студенттерди эки мамлекеттин билим берүүсүнүн системасын көрүү, эки мамлекеттин адистерин негизинде тарбиялап чыгуу чоң бир мындай мүмкүнчүлүк түзүп атат. Анан мен ойлойм ушул Венгриядагы кол койгон макулдашуулар дагы дал ушундагыдай багытта үмүттө эксперименталдык программалардын алкагында дагы ишке ашырса болот. Андан тышкары дагы ошо кээ бир биздин Венгрия мамлекетте көп жылдар бою дагы Советтер Союзунун курамагында болуп калды да, биргелешип чогуу иштешкендиктен биздин көп нерселер азыркыга чейин бир окшоштуктарыбыз да бар. Ошол багытын алып келгенде академиялык алмашуу программалары негизинде бир иштешүү дагы менин оюмча жеңил болуш керек деп болжолдоп турабыз. Рахмат. Айгүл Төлөковна, бул сапар сиздердин ошол жогорку окуу жайларынын жетекчилеринин сапары ошол Венгрияны көрүп, жанагындай макулдашууларга жетишип, ошону менен катар алардын бир артыкчылыктарын бизге жайылтууга кандай мүмкүнчүлүктөр бар экендигин да иликтегенге болду, мындай шарт түзүлдү да, мисалы, ушуну көрүп алып биз да ушундай кылсак деген дагы ойлор пайда болсо керек. Ооба, сөзсүз. Мисалы үчүн биз жанагы венгрлер, баягы мажарлар да алар. Анан ошол Венгрияда 18-кылымда бир ушундай көйгөй жаралган экен да, анткени ошол убакта баягы өсүп келаткан балдардын баары немисче, анан англисче сүйлөп калышыптыр да. Анан мажар тилин сүйлөгөндөр баягы жоголуп бараткан да. Анан алар ошону кандай кылып токтотот, кантип жанагы венгр тилин өзүнүн улуттук тили, мамлекеттик тили мындайча айтканда сактап калабыз деген көйгөй жаралганда, анан алар ошол бала бакчадан баштап мектепке жалгыз гана мажар тилинде сабактар, ошол баардык көчөдөгү көрнөк жарнак жанагындай бар болгон жазуунун баары мажар тилинде өткөзүшүптүр да. Анан ошо менен азыр биз ошол мамлекетке барганда да байкадык, мисалы үчүн баягы Европанын чок ортосунда турса дагы, бирок алар баягы англис тилин билип турса дагы баары бир туруп эле өз эне тилинде сүйлөшөт экен да. Мисалы үчүн мен баратканда баягы ойлодум эле, ушул форум баягы эл аралык тил, англис тилинде өтсө керек, баягы презентациябыз, докладдарыбыз, сиздин оюңуз деле ошондой болгон болуш керек. Анан ошол тилде болот да деп, анан мен дагы англис тилчи катары ошондой ойлодум эле. Анан бирок алар жалгыз ушу венгр тилинде котормончуну коюп коюп, ошо венгр тилинде өттү. Биз жанагы этнографикалык музейде дагы биринчи айым менен чогулдук да, ал жерде дагы ошол англис тилин колдонушкан жок, ошо венгр тилинде болуп өттү да, ал жолу ошо дагы. Анан мен дагы ойлойм, мына бүгүн эле биздин Эшенар Арапаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинде Кыргыз Республикасынын президентине караштуу мамлекеттик тил жана тил саясаты боюнча
улуттук комиссиянын менен чогуу жана эл аралык эне тилинин айлыгы жарыяланбадыбы? Кыргыз Республикасы министрлер кабинетинин орун басары Байсалов Эдил Жолдубаевичтин жетекчилиги алдында анан ошол жанагы 1 айлыктын алкагында ошо бизде иш чара өттү. Ошол жерде дагы ошол биздин кыргыз тилиге болгон биздин жеке эле баарыбыздын мамилебиз жөнүндө өтө көп мындай бир көйгөйлөр талкууланды да. Анан мен ошондо дагы ошол жерден да айттым, анан ушул биз негизи ушулардын жанагы мындайынча айтканда ошол жанагы улуттук тил унутулуп баратканда ошондон кандай чыгып кетишти. Азыр ошо кенедейинен баштап чоңуна чейин биз көчөдө деле жүрүп аттык, баягы биз окшоп мындай эми баягы сыртты шаарды өз алдыбызча баскандай биз турист сыяктуу жүрүп аттык да. Ошол убакта деле көрүп аттык, баягы бирин экин келген баягы туристтерге англисче сурасаң англисче жооп беришет экен, бирок ушул венгер тилине бир башкача мамиле жасашат экен да. Анан биз деле азыр мына бизде деле көйгөй деп кечке айтып атабыз, азыр биздин балдарыбыз мынакей тили орусча чыгып атат, англисче мультфильмдерди көрүп алып англисче чыгып атат. Эми ошолор чоңойгондо ушул биздин мамлекеттик тил боюнча көйгөй мына ошол мындайынча айтканда кризис ошол убакта башталат деген ойдомун да. Анан ошого биз дагы ушулардын эмнесин дейбиз, тажрыйбасын, бул ушулардын тажрыйбасын колдонуп ошол бала бакча, мектеп ошо кыргыз тили мамлекеттик тил сөзсүз кириш керек да. Мен ошого чын эле маани бердим. Булар мындайынча караганда булар негизи нака патриот адамдар экен да. Биз үлгү ала турган жагы ушул экен да. Үлгү ушулардан биз ушул жагынан үлгү алсак болот. Анан жанагы билим берүү багытында булар дагы жанагы баягы приоритет, артыкчылыктуу багыт катары карап атыптыр. Анткени билимдүү жаштар биздин ишенимдүү келечегибиз деп биз дайыма билебиз. Анткени биздин келечегибиз, биздин мамлекеттин деги эле келечеги биздин жаштардын колунда. Ошон үчүн ошол билим берүү тармагына ошол биздин мамлекет башчыбыз, мынакей биздин президентибиз Садыр Жапаров дагы ушул өзгөчө маани берип, ошол жерден дагы айтып келди да. Ушул мен ушул билим берүү тармагына мисалы үчүн акчаны да аябайм деп атат. Ошо бизди жана билим берүүнүн сапатын көтөрүп, ушу азыркы биздин келаткан балдарыбыз билимдүү болсо, биздин мамлекеттин келечеги демек жанагы мындай келечеги бар деген мааниде. Эсенгелди мырза, бул мамлекет башчынын билим берүү тармагына ушундай мамиле кылганы бул менчигинин түрүнө карабай баардык окуу жайларда бир жоопкерчиликти да көтөрөт го дейм. Азыркы чын эле айтылып кеткен пикирге кошулам, себеби мына акыркы 2 жылдан бери жасалып аткан билим берүү системасындагы кабыл алып аткан чечимдер, жасалып аткан иштер бул бир нерсени көрсөтүп атат. Мисалы үчүн кээ бир иш чаралар айтсак болот, биринчи жолу болуп атат деп айтсак болот да. Бул Венгриядагы форумдан тышкарыда жакында дагы саламаттык сактоо министрлигинде да чоң бир коллегия болду, чоң бир жыйын болду. Биринчи жолу медицина тармагында да билим берип жаткан университеттер, ошондой эле жеке менчик клиникалар, мамлекеттик больницалар баардыгы биригип алып, келечектеги кандай негизде сапаттуу медицина тармагындагы адистерди даярдап чыгабыз деген чоң талкуу болду. Экинчиден болсо мына 2 жылдан бери билим берүү тармагындагы лицензиялык талаптарга, мамлекеттик стандарттарга ошол иштердин баардыгысы бат-бат кабыл алынып атат, бат-бат чечимдер чыгып атат. Ушундай иштердин баардыгысы бир университеттердин жеке менчикти мамлекеттик университеттер болобу, ошолордун өнүгүшүнө абдан чоң бир таасирин берсе керек. Анан дагы бир өзгөчө мындай жаңылык, жакшы бир иштер болду. Мына 5 университетке өзгөчө бир статус берилбеди беле. Мына ошол статустар боюнча дагы мына көп жеке менчикти башка мамлекеттик университеттер болобу, бул чоң бир жакшы модель болот деп биз терең ишеничтебиз. Себеби ошол жакшы бир модель боло турган болсо, бул модельди келечекте башка университеттерге да колдоно турганга дагы бир чоң өбүлгө түсөт. Ошондуктан азыркы кезекте ошо билим берүү тармагына бурулуп жаткан көңүл, билим берүү тармагында жасалып жаткан иштердин баардыгысы буюрса жемишин бир 5-10 жылдын ичинде берет деп терең ишенем. Абдан жакшы. Айгүл Төлөкөнө бир угарманыбыз суроо жиберген экен, жанагы Венгрияда окуп аткан студенттер ошол жакта калып иштей алышат бекен дейт, мисалы мамлекеттик мекемелеринде же дагы башка чөйрөсүндө. Ооба, алардын дипломдордун жарактуулугу жөнүндө суроо болуп атат окшойт да. Ооба, алардын укугун биз чектей албайбыз. Эгерде ошол Венгрия мамлекетинен жумуштап, эгерде алар кабыл алса иштеп кетсе болот, мүмкүнчүлүк бар, мүмкүнчүлүк бар.
Мына билим берүү боюнча башка мамлекеттер менен, чет өлкөлөр менен өз ара карым-катыш, кызматташтыкты биз Кыргызстан, Венгриянын мисалында талкууладык мына 1 сааттан бери. Анан соңку суроом Айгүл Төлөковна сизге ушул билим берүү тармагындагы олуттуу өзгөрүүлөргө алып келе турган нерсе бул мурда өзүңүз да жакшы билесиз. Биз саясий чечим болбой атат, мындай ушундай болуп атат деген шылтоолор көп айтылчу да. Мамлекеттик саясат ушул билим берүү тармагындагы бүгүнкү жүргүзүлүп жаткан иш аракеттер, ошол мамлекет башчынын аракети текке кетпеш үчүн окуу жайлар эң биринчи эмне кылышы керек? Ой, эми бул чын эле артыкчылыктуу багыт болуп аткан өтө бизди кубандырат. Анан кайсы адис болсо дагы бул мугалимдин колунан. Мисалы үчүн ушул эле биздин ар бир мамлекетте жетекчибиз жөнөкөй мындайча айтканда жанагы сварщик деп коебуз да. Жөнөкөй устадан баштап ушу президентке чейин мугалимдин колунан билим алгандар. Анан жогорку окуу жайында биз билим берүү сапатын сөзсүз көтөрүшүбүз керек. Ал үчүн жакшы стратегиялык биздин өнүгүү багыттарыбыз аныкталган. Мен жана дагы жогоруда айтып кетпедим, жанагы аралыктан окуду деген формада ушул билим берүү сапаты кичине эмес, негизи эле мындай төмөндөтүп атат. Айла жок ноокаты болуп атат да, анан ошону дагы биз негизи баягы колдон келсе баардык азыр студенттерге терең билим алуусу үчүн болгон баардык мүмкүнчүлүгүбүздү жумшап, тиешелүү шарттардын баарын түзүп берип атабыз. Мугалимдерге да ошону түзүп берип атабыз. Алар бир эле билим берүү эмес, өзүнүн дагы мисалы үчүн бизде жогорку окуу жайдагы бирден бир талап бул жанагы сапаттык курам. Ошо сапаттуу лицензиянын талаптарына туура келиш керек. Ал үчүн өз ара мисалы үчүн өз алдынча мугалим дагы өсүш керек. Ал бир эле сабак берүү менен чектелбейт. Ал мүмкүн жанагы аспирантурага тапшырып, мына PhD программа жаңы эле ачылды деп атам. Ошол илимий иштерди да жазыш керек да, сөзсүз макалалар чыгарыш керек, илимий практикалык конференцияларга катышыш керек, жанагы өзүнүн жанагы квалификациясын жогорулатыш керек. Ошол арада дагы мугалимдердин мынакей эмгек акысы көтөрүлгөндөн кийин баягы мындайча айтканда мен мугалим болом деген жаштардын дагы саны көбөйдү. Бул өтө сүйүнүчтүү. Ал эми мугалимдер дагы мурункуга караганда аны менен кошо баягы эмгек акы көтөрүлүү менен кошо жоопкерчилик да моюнга артылып атат да. Ошол жоопкерчиликти да туура кабыл алып, ушундай болгон күч аракеттерибиздин баарын жумшап атабыз. Биз сөзсүз өзгөчө биз мына мугалимдерди даярдап аткан негизги бирден бир жогорку окуу жай катары бул багытта биз өтө көп мындай талбай эмгектенишибиз керек да. Бир эле баягы билим берүү менен эмес, ошол чет элдик байланыштарды дагы биз өтө күчөтүшүбүз керек, чыңдаш керек. Биз алардан дагы сөзсүз бул жерде мындай мен дайыма айтам, намыстанып кереги жок. Керек болсо ушу Кыргызстанда эле жогорку окуу жайлар мисалы үчүн мынакей ким Эсенгелди мырза ректор дагы биз дайыма ошол сүйлөшкөндө мисалы үчүн биз силерден кайсы тажрыйбаны алсак болот, силер бизден эмне, биз биргелешип кандай иш чараны өткөзөбүз деген дайыма өз ара карым-катыштарды да жүргүзүшүбүз керек да. Рахмат. Урматтуу радио угармандар, биз Кыргызстан, Венгрия билим берүүдөгү кызматташтык деген темада түз эфирде сөз кылдык. Биздин студияда Шенал Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин ректору Абдраева Айгүл Төлөковна жана Салымбеков университетинин ректору Эсенгелди Жумадилов болду. Сиздерге ыраазычылык билдиребиз, ишиңиздер ийгиликтүү болсун. Программаны алып барган Талайгүл Чабдарова, режиссеру Айда Исмаилова жана Азиз Чокморов. Урматтуу радио угармандар, бул маекти сиздер Фейсбуктагы Биринчи радионун баракчасынан да кайрадан көрүп угуп алсаңыздар болот. Эфирден кайрадан жолугушканга чейин саламатта болуңуздар.